Ben adamım. Boru görmünüz daima. Bolsam da biraz başkaça. İşenip jetim barına. Öz baktıma başlagandı taştabayım. Tapınıp bir uçuk hareketten hiç dalbayım. Götürüp cengiz dursun umtulup aldığa karay. Tatal abalda dursam da bilgilikten yolun yolda. Buldum enemi arka kaka. Taraftan çoğu basırma. Жақсы. Жақсы. Бұл мектептегі балдар бақ отырғызу, таза аба деген проблемаларды көтеріп атышат деп уктум. Ана сіздерге кичине колдон келген жардамды берип коелу деп. Анын үстүнө ал бак отургузулуп, анан ал өскөнчө бир топ убакыт кетет эмеспи? Эми таза аба деген биздин балдарга мына бүгүн керек. Азыр керек. Ошо сизге жалпы жамаатыбыздын атынан ошо сизге кандай ыраазычылык айтарыбызды билбей турам. Арзыбайт. Чоң рахмат сизге. Рахмат, ыраазыбыз. Арзыбайт. Кудай буйрса, колдон келген жардамды дагы да берип турабыз. Жакшы алыңыздар. Мен узатып коеюн. Жакшы барыңыз, келип туруңуз. Консультант балдар айтып атышат. Эртең сенин дебатың болот турбайбы? Рейтингің болса таптақыр төмен түшіп кетті. Авата, сізге чоң рахмат. Бұл ауа тазалағыч аппараттар бойынша идея жақсы болды. Бұйырса, бұл белектен кейін біздің оппоненттердің планы осы кетпей қалады деп ойлаймын. Деги саған не жардам бере алады? Билбейм. Деги сенің қолыңа бірдеке келебі өзі? Жана темсилеген текст қыздан ұтылып қалчу болсаң тарынба. Мен ел қараған бетімді жер қаратпам. Ұқтың ба? Сөкіп тұрып, бетті шалт деген. Мен саға жаңы жылда, өткен жылы, эмне элек кылдым эле? Мен рюкзагыма жардыгыштар салам эмессиң. А сен мага рахмат айттың бы? Сагачы? Сага, эмне элек кылдым эле? Мен түшкү тамагыма клей куйгансың. Аны жебегенге рұқсат бергенсің. А сен рахмат айттың бы? Көргөнүңөрдөй, жалпыга малымдоо каражаттарын эркиндигин колдоого мен өзүмдүн колумдан келишинче жардамды кылдым. Атам болсо мектепке 20 аба тазалагыч прибор берди. Белеке. А мен бир дагы маалымат элекмин ал боюнча. Мына ошондой. Түшүндүм сени. Түшүндүңбү? Жакшы анда. Айтмакчы, эртең дебат. Ор суроолорду бермей жок. Аянан болсо талоого алгыла. Да? Саламатсызбы? Саламатчылык. Кел Аяна. Эмне? Дагы психологдун жардамы керек болуп калды. Жок, башка маселе боюнча. Мойнума бир нерсе чыгып кетти. Кел отурчу көрөйүн. Бул балким стресстен болуп жүрбөсүн? Толук мүмкүн. ВИЧ деген ВИЧ.
Айрым учурларда иммунитет да ВИЧ-ти көтөрө албай калышы мүмкүн. Кана? Көзүңдү да карачы. Дарыларды убагында эле ичип атасыңбы? Ооба, түзүлгөн календар боюнча калтырбай элем. Жакшы. Эмнеден болуп атат? Экзамендериң башталып атабы? Дебаттар, мектептин президенттигине карата шайлоолор. Сен бизде саясатчыда турбайсың. Азаматсың. Диагнозуң ушундай экенине карабай, жашоо образың мыкты жүргүзүп келесиң. Диагноз мен үчүн эч нерсе деле эмес. Дебаттарыңа ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Анда мен бара берейин. Саламатта калыңыз. Бул жакшы жаңылык. Көпчүлүк таза жөнүндө айтып атса, Алтынбек аны чечип атат. Айтып коюш оңой. Алтынбек аны иш жүзүндө көргөзөт. Мен дайыма Алтынбек деп келгем. Эми болсо тандоомдун туура экенине көбүрөөк ишене баштадым. Бул шайлоочулар сатып алгандык болуп калат да. Ушундай кантип болсун? Келгиле билдирүү жасайбыз. Аяна отур. Эртеңкиге күчүңдү сакта. Эртең дебатты айтасың. Дебат демекчи. Бул темада такыр тырсызданган эмес элем. Азыр толкундана баштадым. Коркпо. Биз сени даярдайбыз. Тилектин бул багытта программасы да бар. Ооба. Мына кара. Дебат бул талаш тартыш нерсе эмес. Дебат бул күрөш. Талапкер катары. Сен негизги алсыздыгың эмнеде? Мектепти каржылоого апамдын каражаты жетпейт. Жок. А балким ал дагы. Тажрыйбаңдын жоктугу сенин негизги алсыздыгың. Көпчүлүк Алтынбекти тажрыйбалуу деп ойлошот. А сен азырынча өзүңдү көрсөтө элексиң. Бирок шоо кылып, өткүрлүгүн көрсөтө алса, жаш саясатчылар дайыма жеңишке жетишет. Эсиңде болсун. Мектептин бакчасын сактап калуунун мааниси таза аба, дарактар жөнүндө гана сүйлөбөстөн шоо кылышың керек. Ошондо мен эмне кылышым керек? Же дагы куштун костюмун кийип чык деген атасыңарбы? Жок. Менимче Тилек Алтынбек экөөңөрдүн жеке келишпестигиңер элге жагат деп жатат. Ооба. Сен ага каршы туруудан тайманбаганың үчүн популярдуу болдуң. Эми сен ага дагы бир ирет дебатта айбат көрсөтүшүң керек. Кыла аласыңбы? Ооба. Кыла алам. Let's get ready to rumble. Аида Касинова Айын Эркебаеванын өзүк делосун жибербеди беле? Эмнелери бар экен? Ошону карайлычы. Так, Аяна Эркебаева. О, балары бар экен. Отличница. Ал кызыксыз. А бул эмне? Мектептен мушташ чыгаргандык үчүн комиссиянын токтому менен мектептен айдалды. Андан кийин биздин мектепке которулган турбайбы? Демек, Аида Эркебаева мурдагы мектебинен айдалып кеткен экен да. Анда биздин акыйкаттык үчүн күрөшкөн адамыбыз анчалык эле периште эмес экен го. Аяна Эркебаева мектебинен мушташ чыгаргандык үчүн мектебинен айдалды деген репортаж кылсам кандай болот? Жок, аны мен өзүм алам. Дебатка чейин жетиш керек. Не дейт? Ден соолугуна байланыштуу социалдык чөлөк пул алары тууралуу маалымдама. Могу четин карасаң, бир кызыктай код бар экен. 001 NSLGV. Бул эмне? Муну изилдеш керек го. Балким кереги деле жоктур. Жок, изилдегин. А мен дебатка даярданайын. Камера дайырбы? Бас кеттик. Так, урматтуу окуучулар, тыштанабыз. Бол, тезирээк, отургула ордуңарга, бол.
Так, урматтуу окуучулар, азыр биз түз эфирге чыгабыз. Ошондуктан сураныч телефонуңарды өчүрүп койгула. Камера даярбы? Баштай берели. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Мектеп президенттигине талапкерлердин ортосундагы дебатка кош келиңиздер. Бүгүн биз түз эфирдебиз. Дебаттан кийин биздин тиркемеден өзүңүзгө жаккан талапкерге добуш берсеңиз болот. Эмесе талапкерлерди тааныштырып өтөйүн. 11-А классынын окуучусу, учурдагы президент Алтынбек Бакиров. Жана ошондой эле Алтынбек Бакировдун классташы жана ошол эле маалда жалгыз атаандашы Аяна Эркебаева. Келиңиздер талапкерлер, бири-бириңиздер менен учурашып коюңуздар. Эми дебатыбыздын биринчи бөлүгүн баштайлы. Сүйлөө укугун Алтынбек Бакировго берейин. Киришүү сөзү үчүн сиздин 1 минутуңуз бар. Урматтуу көрүүчүлөр, тарыхка карасак, бул дебаттар шайлоонун жыйынтыгына эч кандай мааниге ээ эмес. Эгерде сиздер бул мектепте 1 айдан ашык убакытта окусаңар, демек тандоо кылып койгонсуздар. Демек мага добуш бериш керектигин билесиңер. Мен муну жасаган ишим менен ачык айкын тактап берем. Жана менден эмнени күтөрүңөр да билесиңер. Туруктуулукпу же күтүүсүздүктөрбү? Тандагыла. Рахмат. Чоң рахмат Алтынбек. Сураныч азыр оппоненттердин суроолоруна жооп бербей туралы пикир алмашуу үчүн дебатыбыздын өзүнчө блогу бар. Аяна Эркебаева, сөз сизде. Урматтуу шайлоочулар, бул мектепке которулуп келе жатып, биринчи эле жумада президенттик шайлоого катышам деп ойлогон эмесмин. Чынын айтсам, бул кызматта кантип ийгилик жаратарымды так айта албайм. Бирок мектептин бир күнү Алтынбек окуучуларды коркутуп, үркүтүү аркылуу өз авторитетин орнотконун түшүнүүгө жетиштүү. Кечиресиз, мен кокусунан аз сүртүп ком. Салфетка барбы? Bunun баарын жазганча таң атып кетет го эми. Ой. Тайжан. Алло, кандайсыз Тайжан? Жакшысызбы денсаулыктарыңыз? Тайжан, эмеске бир суроо менен кайрылып аттым эле. 001 NSLJV эмнени түшүндүрөт билбейсизби Тайжан? Тайжан, сураныч аябай жардамыңыз керек болот, бир жардам берип туруңузчу Тайжан. 001 бул Бишкектин коду. НС несовершеннолетний. ЛЖВ бул люди, живущих в ВИЧ. Тайжан, бул кодду алгандар ВИЧ менен ооругандарбы? Рахмат, Тайжан. Эмне эле болуп атат? Ай, дебаты башталып калды да.
Болчу. Эми дебатыбыздын экинчи бөлүгүнө өтөлү. Бул блогубузда эки тарапка тең суроолорду беребиз. Менин биринчи суроом Алтынбек Бакировго. Алтынбек, айтыңызчы, сиздин биринчи мөөнөттө негизги жетишкендиктерди кайсылар деп атайт элеңиз? Менин биринчи мөөнөтүмдөгү жасаган ийгиликтерим бул талашсыз. Жатакана оңдолду, компьютердик класстар ишке берилди. Кече ар бир класска аба тазалагычтар орнотулду. Кечиресиз Алтынбек, бирок мунун баары өзүмдүн эмгегим деп баалап жатасыз. Бирок булардын баары сиздин атаңыздын иши да. Саясатташтырып жатасыз. Мага жыйынтык маанилүү. Окуучуларга мындай шарт түз бергендиги үчүн бул Алтынбек учурдагы президентпи же Алтынбек Талант Бакировдун уулу эч кандай мааниге ээ эмес. Алтынбек президенттикке татукту ат салышып жеңбестен аны сатып алгысы келип жатат. Кечиресиз, ошондо сиз муну менен эмнени айткыңыз келип жатат? Кеп жыйынтыктарда гана эмес, мектеп президенти бул символикалык гана фигура. А биздин окуучулар татуктуу адамга добуш беришет. А Алтынбек мектептин урматтоосуна, кабыл алуусуна татыгысы келбейт. Ал окуучулардын эмне түйшөлтөрүн билгиси да келбейт. Ал президенттик жолун сатып алууну көздөйт. Айтайын дегеним бардыгы эле сатылбайт. Эң негизгиси сый урмат. Айылыбызга татыктуу президент. Бүткөн ишке сынчы көп. Аяна, сен бир ай мурун келип, куру сөздөрдөн башка эмне жасадың? Эмне жасадың? Эмне үй бүлөм, мектеп көргөн нерсени кайра алып койсоң кандай болот? Бул сенин президенттик ишиңдин дагы бир өзгөчөлүгү, Алтынбек. Коркутуу, шантаж, опузалоо. Бул мектепке болгон таасириңди коркутуу менен жеңгенсиң. Бирок мен сага айткам, дагы бир жолу кайталайм. Мен сенден коркпойм. Эгерде бул шайлоодон мен жеңишке жетсем, анда башкалар да коркууну коет. Дагы бир жолу кайталайм. Менин жасаган иштеримдин натыйжасы бар. Аны айбан гана көрбөйт. А бул мектепке мендей президент керек. Мага добуш бересиңер деп ишенем. Сен өзүңдү ишенимдүү, чаң жукпаган лидер катары көрсөтүң керек. Бирок мен сенден максатына жетүүнү билбеген, кайратсыз, коркок жаш баланы көрүп турам. Баарына жеңил жетүүгө көнгөнсүң. Ал эми мектеп каалаганын жасаган эрке мажор экениңе көнүп бүткөн. Болду. Чегине келип жетти. Ne oldu? Урматтуу окуучулар, Дыштанабыз, дышты тыснактагылар. Урматтуу талапкерлер, дебатыбызды конструктивдүү нукка буруп алалы. Убакыттагы соңуна бара жатат. Келиңиздер, эми сиздердин программалар тууралуу сүйлөшөлү. Алтынбек Бакиров, программаңыз тууралуу айтып берсеңиз. Мен программам эмне? Өзүм программам көрсөтүп тургандай эле иштөө, мектепке жардам берүү. Эгерде силерге кереги жок болсо, мага деле кереги жок. Жалган куру сөздөргө, алдамчыларга ишенбей, татыктуу бир талапкерге добуш бересиңер деген үмүттөмүн. Рахмат Алтынбек, Аяна, сөз сизде. Бул шайлоого аттанарда мектептин бакчасын сактап калуу үчүн күрөшөм деп ойлогом. Бактарды кыйып, парковка салуу идеясына каршы турам дегем. Бирок андан да бийик турган адамдык ар намыс, акыйкаттык үчүн туруш керек экенимди түшүндүм. Ар биринин үнү чыккан идеясы үчүн баратканымды түшүндүм. Эгер сен күчтүү болсоң, анда анча белгилүү эмес кимдир бирөөнүн ой пикирин жокко чыгарбоо керек. Бул шайлоо өзүбүз тууралуу ойлонуу үчүн чоң мүмкүнчүлүк.
Биз күчтүүбүз. Биздин ой пикирибиз маанилүү. Биздин инсаныбызды басынтууга эч кимдин укугу жок. Рахмат. Эми эмне дейбиз? Биздин талапкерлерге ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин көрүүчүлөр кандай добуш берген экенин жообу бололу. Бүгүнкү дебатта көрүүчүлөрдүн 80% добушуна ээ болуп, Аяна Эркебаева жеңишке жетти. Ушуну менен дебатыбызды жабык деп жарыялайбыз. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Кечиресиздер, бир аз отура турасыздарбы? Аяна, сизге суроом бар эле. Сиз эмне ВИЧ менен ооруйсузбу? Эмне? Бул жакта жазылуу экен. ВИЧ аныкталган, ошого тийиштүү дары-дармектерди жана жөлөк пул алат деген. Ушул чынбы? Кандай гана диагноз болбосун, мейли ал ВИЧ же башка сасык тумоо, ал бейтаптын өзүнүн жеке иши болуп эсептелет. Аяна, бирок ВИЧ менен сасык тумоо эки башка деңгээлдеги вирус экенин билсеңиз керек. Мен бул суроого жооп бергим келбейт. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Мен адаммын, буру көрмүнүз дайыма. Болсам да бир аз башкача, ишенем жетем барына. Өз бактыма баштаганды таштабайм, талпынып бийик учуп, аракеттен эч талбайм. Көтөрүп жеңиш тусын, умтулуп алдыга карай, таталап алда турсам да, ийгиликтин жолун жолдоп, болдум мен эми артка кайтпайм. Мен татыктуу